Бүтүндөй өмүрү боз үй менен байланышта болгон көчмөн кыргыз элинин ак өргөсү, анын ичинде камтылган көрүнүштүн терең философиялык маанисин чийге түшүргөн бул эмгек сүрөтчү Нурбек Жолбоновдун колунан чыккан. Кыргыздар боз үйдө төрөлүп, боз үйдө жашаганан тиги дүйнөгө боз үйдөн кеткен да. Анан боз үйдүн өзүнүн орду бар да. Мисалы үчүн аялга өзүнчө орду бөлүнгөн, эпчи жактап коет, эр жактап коет, кире бериштин сол жагы эркекке тийиштүү оокаттар, аялга жерде көкөрү, көнөчөктөр аялга тийиштүү оокаттар коюлган да. Ал эми оң жагы болсо, сол жагы болсо эр жактап аталат, эркекке тийиштүү мына жагалары, кушу, кылгыяны, атка ер токумдары коюлган да. Ортого баласын багып өстүрүп чоңойтуп атышат. Ал эми өйдө жакка туш кийиш тагылып, жүктөрү жылбай аксакалдуу коноктор, байбичелер, урматтуу коноктор отурганда, анан кыргыздар жайлоого деген көк жайлоого, жашыл жайлоого 4 түлүк мал менен чыкканда, өзүнүн жакта 4 түлүк мал жайылып жүрөт. Кыргыздын жайлоосу арында чөптөргө, гүлдөргө бай да. Ошону бергем да. 6 айда аран күттүм да, жарым жылдачы. Бул өтө кыбыр иш, өтө чоң композиция түзүлгөн. Кубанычын, кайгысын, сүйүүсүн дегеле өмүрүн улуу өнөргө арнаган талант Нурбек Жолбонов Нарын районунун Куланак айылында төрөлгөн. Мектепти аяктаган соң Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин көркөм сүрөт факультетин аяктаган. Жан дүйнөсүндө оргулган талант каармандын кесип тандоосуна келгенде гана аныкталган. Чыгармачылык деген кеч ойгонот экен, эрте ойгонот экен. Бул кийинирээк ойгонуп калды да, бир 10 классты бүткөндөн кийин бул политехникалык институтка өтүп, аны таштап кетип, анан Бишкектеги сүрөт окуу жайына кирип, андан ары да жогорку окуу жайынан окуусун улантып, ошондон өз алдынча чыгармачылык менен иштеп кетти. Эми бунун эмгегин көрүп турасыздар, көп тармактуу. Ар түрдүү картина тартат, ташка чегет, чийдин бетине түшүрөт, теринин бетине түшүрөт, ар кандай да. Эми ошондо мен көрүп отуруп аябай таң калдым. Бул өтө татаал мындай эмгек экен. Көп эмгекти, кайраттуулукту, өжөрлүктү, эриктүүлүктү талап кылат экен да. Тынбай иштеп келди. Көркөм дүйнөнү терең тааныткан адистик билимден кийин каарман кесиби боюнча Бишкек шаарындагы транспорт курулуш архитектура университетинде, андан соң Ишеналы Арабаев атындагы университетте мугалим болуп иштеп, улуу өнөргө сүңгүп кирүү үчүн эркин сүрөтчү катары ишин уланткан. Каармандын жараткан эмгектери көп түрдүү жана тагмайдагы, абстрактуудагы көз карашты камтыйт. Бул жерде пейзаж жанры, натюрморт жанры, портрет жанры бар экен. Андан сырткары мына чий чырмакчылык боюнча дагы жакшы иштер жасап атат. Бул чий боюнча Кыргызстанда мынчалык деңгээлде көп жасап аткан иштерди мен көрө элекмин. Мына Нурбектин ар бир жасаган иши ушунчалык дыккаттык менен жасайт да. Анткени себеби ошо чийди өз убагында тартып алуу, анан чийди тандап алуу, анан ага деген эскиз түшүрүү, андан кийин түрдүү түстүү жиптер менен чырмоо өтө көп мындай бир эмгекти талап кыла турган чыгарма да. Берилиши бул жакта карасаңыздар, өңдүн берилиши аябай яркий насыщенный берилет да, башка художниктердин айырмасы. Ал эми бул жакта карасаңыздар, Саймалы Таштын композициялары бул ошо өң менен берилген. Художниктердин бул тилдери бул өң менен, анан ичиндеги фигуралардын негизинде, анан ошонун негизинде берилет да. Бул өңдүн көп берилиши ошончо маалымат алып жүрөт. Бул сүрөтчүлөрдүн эми ички сезимин сезе билиш керек да. Муну чамдаа кишилер сезбесе оңой, жөнөкөй кишилер сезбейт. Бул жерде жасалган чий, чырмалган чийлери, ошондо тартылган сүрөттөр, адамдардын, куштардын элестер берилиптир. Бул жерде кийистердин, шырдактарын карагыла көзгө жөнөкөй көрүнөт, бирок карап келсе аябай татаал көп эмгектер жатат да. Таланттын жараткан эмгектери бүгүн коомчулуктун назарына коюлду. Нарын шаарындагы искусство галереясына жалпы 70ке жакын кол эмгектери камтылып, көргөз менен ачылыш азем өткөрүлүп, кызыл тасмасы кесилди. Сүрөтчү эмгектеринде кыргыз элинин көчмөн маданиятын, салт санаасын жана нарын жергесинин табиятынын кооздугун калем чийге салып көрсөткөн. Даярдадым да. Бул көргөзмөнүн максаты ушу өзүм туулган шаарым Нарындын, өзүм балалыгым калган Куланак айылымдын кооз табиятын, ушу теңир тоонун кооз жерлерин башка дүйнө элдерине таңазалайын, ушу биздин кыргыз жерибиздин көздүн карагындай сактайлы, жер энебизди ыйлатпайлы, сызатпайлы, таштанды таштабайлы, токойлорун кыйбайлы, өрттөбөйлү, сууларын булгабайлы деген маанини билдирет да. Бул жерде мен Таш шабакты тарттым, Нарын суунун жээгин тарттым, өзүмдүн айылымды тарттым. Ушу теңир тоонун баарын тартып чыктым да.
Каарман чыгармачылык изденүүчүлүктүн үстүндө тыным албай иштеп, улам жаңы чыгармаларды жаратуунун үстүндө. Буга чейинки эмгектеринен айырмаланып, кийизге сүрөт, сайма, чүкө, шуру, мончокторду кошуп, туш кийиздердин түрүн даярдаган. Мына түбү жок экен да, улам изденсең табыла берет да, бир кырга чыксаң экинчи кыр көрүнөт, ал экинчи кырга чыксаң үчүнчү чакырат деген биякта кызыктар бар да. Жанан биздин апаларыбыз монда туш кийиздерди кестемелер жасаган да. А мен кийизге анан эски апалардын саймасын кошуп шөкөттөп, чүкөнү кошуп, көз мончокторду кошуп, мондай тумарды кошуп, башкача бир көз караш менен жасадым да. Айырмасы ошол да. Нурбек Жолбоновдун колунан жаралган чыгармалар Кыргызстандан тышкары дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн аралап, эл аралык кароо сынактарга катышып байгелүү орундарга ээ болуп келет. Тилекке каршы таланттын бир дагы мамлекеттик сыйлыгы жок. Өмүр жолунда 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан көргөзмөдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ардак грамота жана ыраазычылык каттар тапшырылып, каармандын өлкө маданиятын өнүктүрүүгө кошкон салымы зор экендиги айтылды. Чапара Садык Казиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.